Акылдуу балык. Кайсы бир өткөн заманда бир көлдө 3 балык жашаган экен. Күнүмдүк жашоосу менен эч кимге зыяны тийбей жашаган бул жакшы балык достор көлдө дайыма бейкапар чайпала кыдырып сүзүп жүрүшчү. Ал тургай алар бирге тамак жешип, бирге мукму канганча оюн ойношуп, көңүл ачышчу. Беш кол тең эмес дегендей, кыйышпас үч достордун бирөө абдан акылдуу болсо, экинчиси чала акылдуу, ал эми үчүнчү балык болсо акылсыз экен. Ошентип, алардын жашоосу уланып, күн артынан күн кубалап, мезгил өзүнө тиешелүү бактысын ала берди. Бул достор жашаган көлдүн жээгине маал-маалы менен аң уулоо үчүн балыкчылар келчү. Алар көлдө ойногон бул досторду көргөндө шилекейлери чууруп, көздөрү кычышып кетчү. Балыкчылар бул балыктарды канткен да торго түшүрүп кармап алуунун амалын ойлошчу. Ошондуктан ойлогон амалын ишке ашыруу үчүн алар өз ара жет ойлоп бир кесиптегендей түзгөн планын талкуулашчу. Бир күнү дагы баягы балык достор сейилдеп жүрүшкөндө балыкчылар суунун жээгине балык уулоого келип калышат. Алардын бирөө менимче бул балыктарды балык торуна оңойлтоң эле түшүрөбүз дейт. Дагы бири анын жолун сурайт. Ошентип балыкчылар кызуу талкуулашып отурганда ары жактагы көлдө ойноп жаткан балык достор балыкчылардын сүйлөшкөндөрүн уккан соң ойлоно башташат. Балыктардын ичинен эң акылдуусу: Балыкчылар торун колдон конду башта элегинде ишеничтүү сактана тургандай жер тапсак жакшы болот эле. Кудайым сактансаң сактайм деген эмеспи? Минтип жүрө берсек бир күнү балыкчыларга жем болобуз деп өз оюн ортого салат. Берки эки досу акылдуу балыктын айткандарын укпай коюшат. Анын сөзүнө маани деле беришпейт. Көлдө өз алдынча көңүл ачышып, ары-бери чайпалыша, күнүмдүк рахатына маашырлана бара жатышып, акылдуу балыкка карап: Макул балык. Бирок кайда бармак элек? Балким көл куюлган жерге барабыз. Ал жерде аябай алыс. Бул балыктар көлдөгү башка балыктарды кармашат. Биз болсо аларды адаштырып кутулабыз дешет. Баркыңды билбегенге барба дегендей, анын айткан сөзүн укпагандыктарын көргөн акылдуу балык дары өз алдынча колунан келген аракетин жасай баштайт. Көлдүн дарыя тарабын көздөй өзү жалгыз сүзүп жолго чыгат. Ал сүзүп бара жатып: Жого тарынба, жолдошуңа жалынба деп элди айтылгандай досторунан ажыраганына абдан капаланат. Тез сүзүп бара жатып, дарыянын көлгө куюлган жерине жетүү үчүн болгон күч аракетин жумшайт. Ал чарчап чалыкканына карабай, кээде суунун агымы менен бир аз дем ала жылса, кээде алга умтула болгон күчүн жумшап сүзүп бара берет. Ошентип өткөн убакытка аралаша тиешелүү аралыкты да сүзүп өтөт. Ал эми бул маалда эки досу калган көлдү көздөй дарыяга кеткен балыкчылар торун салганы кайра бара жатышкан болчу. Арадан көп убакыт өттүбү же азбы белгисиз, балыкчылар көлдүн жээгине келишет. Алар торун кеңири жайышып, балыктар торубузга түшсө экен дешет да торлорун көлдү көздөй ыргытышат. Бир убакта балыкчылардын торуна бир топ балыктар түшөт. Торго түшкөн балыктардын арасында эки дос балык да бар болчу. Балыкчылардын торуна түшкөн бул эки дос акыры акылына келишет. Жан талашып тордон чыгууга далалат кылышат. Бирок байкабай туруп баспа, билбей туруп шашпа дегендей, алар ойлонгонго абдан кеч болуп калган болчу. Алар акылдуу досунун сөзүн эстешип, ага макул болбогондоруна аябай өкүнүшөт. Чала акылдуу балык өзүнчө сүйлөнүп: Мени Кудай урсун. Акылдуу досумду укпаган үчүн эми кандай гана күнгө туш болдум. Аны менен кетип калсам, азыр бул тордун ичинде болбойт элем дейт.
Бир жагынан болгон окуяга кабатырлана сүйлөнүп жатып, экинчи жагынан тордон чыгып кеткидей жылтык издей баштайт. Анын башына бир маалда Балыкчыларга өлүп калганымды көрсөтсөм, мени таштап салышат го. деген ой келет. Акырында бактын качса кууп жет, балекет кууса качып кет деген сыңары ал жанын сактап калыш үчүн чалкасынан жатып, курсагын колунун келишинче чамдайтат. Жансыз калган сыяктуу болуп өлүк кебетесин кийет. Бул маалда аны менен торго түшкөн балыктардын арасынан айырмаланып жаткан балыкты көргөн балыкчылар чынында эле аны өлүп калган экен деп ойлошот. Анан бул чоң, семиз жана кооз болгон ойдогудай балык экен. Бирок кандай гана өкүнүчтүү, өлүп калган тура, дейт балыкчылардын бири. Ал балыкты тордон чыгарат да жээкти көздөй ыргытып жиберет. Байкош балык болсо балыкчыларга көрүнбөстөн акырындан алдыга жылып отуруп, суунун ичине кирип кетет. Үчүнчү балык болсо торго түшкөн маалда эч бир нерсени түшүнбөй калат. Торду текшерген балыкчы аны көрүп, абдан сонун балык кармаптырбыз. Мунун эти баарыбызга жетет. Жада калса артып да калышы мүмкүн, дейт досторуна. Акылсыз балык бул сөздөрдү угуп туруп, баягы акылдуу досунун айткандарын укпаганга аябай өкүнөт. Мына эми аны мынтип балыкчылардын жаккан отунун чогуна куйкалына бушчу мезгил күтүп турган эле. Ошентип көздөн мурун акыл көрөт дегендей, мындай иш болоорун күн мурдадан ойлонбогон акылсыз балык акыркы өкүнүчүнүн пайдасыз экендигин мына ушундай ачуу бир окуяга туш болуп түшүнгөн экен. Тыянак, акыркы өкүнүчтөн пайда жок. Кеңешти өз убагында угуп жүрүү керек. Биз бул жомокту Сүйүү өлкөсүндөгү жомоктор китебинен окудук.